Бишкек электр тармактары ишканасы 110 киловольт жогорку вольттогу Ак Ордо көмөк чордонунда кубаттуулукту жогорулатып, жаңы трансформаторларды орнотууда. Аталган көмөк чордону 2014-жылы Бишкек шаарынын четиндеги Ак Ордо, Алатоо 32 жана Сокулук районунун тургундарын электр энергиясы менен камсыздоо максатында ишке киргизилген. Бүгүнкү күндө калктын көбөйүшүнө жана жаңы объектилердин курулушуна байланыштуу электр тармактарынын жабдууларында жүктөм көп болгондуктан кубаттуулукту жогорулатуу максатында жогорку вольттогу көмөк чордонго кошумча күч трансформатору орнотулду. Эске сала кетсек, күч трансформаторлору Кыргызстандын улуттук электр тармагы ишканасы тарабынан сатылып алынган. 1948 жылы курулган экен. Ошондон бери иштеп турат. Башында иштеп аттым. Биз абырдан аябай эскирип зданиясы урап чыга баштаганда ошону быйыл планга киргизип, анын ордуна заманбап жаңы шкафты, жаңы оборудованиеси менен коюп атабыз. Бүгүн коюп бүтөбүз. Мындайдан бизде 8 бар, дагы бирөөгө калды, буюрса жакында бүтөбүз. Кышында кубаттуулугу перегруз болду. Ошону разгрузка кылыш үчүн быйыл ушул планга киргизип, азыр иш алып барып жатабыз. Азыркы учурда трансформаторду орнотконбуз. Металлоконструкция, аба чубалгылары жана выключательдер менен иш алып барып орнотуп жатабыз.